Саламатсыңарбы балдар? Бүгін математика сабағы. Балдар, бүгінгі сабақта сілер мисалдарды есептейсіңер, чыгарылыштары менен салыштырасыңар. Мисалдардағы белгисиз кошулуучуну, кемитүүчүнү табуу менен кайсы жадыбалдан экенин аныктайсыңар. Берилген маселени пайдаланып, эки маселе түзөсүңөр. Берилген сандан бир нече бирдикке чоң жана кичине болгон сандарды жазасыңар. Кесиндини бир нече бирдикке узартып жана кыскартуу менен аларды салыштырасыңар. Билим алууга болгон жоопкерчилигиңер жогорулайт. Ата-эне жана ага-эжелер менен бирдикте өтүлгөн сабакты талдап билимиңерди тереңдетесиңер. Биринчи тапшырманы аткаралы. Биз бул убакка чейин мындай мисалдардын маанилерин эсептеп келгенбиз балдар. Кана эмесе, келгиле аткарып көргүлө, бир аз убакыт берейин. Балдар, аткарып бүттүңөрбү? Анда эмесе, мындагы даяр чыгарылыштар менен карап жоопторун салыштыргыла. Балдар, кийинки тапшырмага өтөлү. Амалдар кайсы жадыбалдан алынган деп сурап атат бизден. Бизге суммасын табууга жана айырмасын табууга карата мисалдар берилиптир. Анда кошулуучу же кемитүүчү белгисиз. Аларды табуу менен биз кайсы жадыбалдан экенин аныкташыбыз керек. Кана эмесе, аракет кылып көргүлөчү балдар. Келгиле, бирөөнү чогуу чыгаралы. 6 кошуу кандайдыр бир сан барабар 9 дейт. Демек, сумма менен кошулуучулардын бирөө белгилүү болсо, экинчисин кантип тапчу элек? Туура 9тан 6-ны алчу элек. Анда бизге экинчи кошулуучу келип чыкмак. Чындыгында эле 9 менен 6-нын айырмасы 3-кө барабар. 6-га 3-тү кошсок 9 болот. Кана, эми андан ары улантып өзүңөр өз алдыңарча чыгарып көргүлө. Азаматсыңар балдар. Мына эми мен алдына чыгарылышты көрсөтүп койдум. Мына ушуну менен өзүңөрдүн дептериңердеги чыгарылыштарды салыштырып, айырмачылыктарын аныктагыла. Балдар, 3-чү тапшырмада бизге маселе берилген. Ушул маселени пайдаланып, кайра 2 маселе түзөбүз. Келгиле маселенин шартын мен окуп берейин. Эдилдин 8, Эмилдин 5 маркасы бар. Эдил менен Эмилде канча марка болгон? Бул маселе бизге мурдатан эле маселелердегидей тааныш экен. Келгиле эми биз кийинки маселени чогуу түзүп көрөлү. Эдилдин 8, Эмилдин 5 маркасы бар. Эдилдин маркасы Эмилдин маркасынан канчага көп? Мынакей, биз бир маселе түздүк. Эми экинчисине аракет кылып көрөлү. Эдилдин 8, Эмилдин 5 маркасы бар. Эмилдин маркасы Эдилдин маркасынан канчага аз? Мынакей, биз экинчи маселени түздүк. Балдар, өз алдыңарча ушул маселелерди чыгарып көргүлө. Кийинки 4-чү тапшырма. 6 санынан 3-кө, 5-ке, 4-кө чоң сандарды жаз. Кана эмесе балдар, өз алдыбызча жазып көрөлү. 6 санынан 3-кө, 5-ке, 4-кө чоң болгон сандарды жазып көрөлү.
жазып өтсөңөр анда. Даяр. Бул жерде мен чыгарылыштарды көрсөтүп койдум. Жоопторун салыштыргыла. Кимде кандай айырмачылык болуп калды? Эмне себептен? 5-нчи тапшырма. 10 санынан 1-ге, 2-ге, 3-кө кичине сандарды жаз. Кана балдар, ойлонуп туруп жазалы. 10 санынан 1-ге кичине санды, 2-ге жана 3-кө кичине сандарды жазгыла дейт. Жазып көргүлөчү өз алдыңарча. Негизинен кичине дегенде эмне кылчу элек балдар? 10 санынан мына ушул сандарды кемитчү элек. Кана аткарып өтсөңөр анда даяр жооптор менен салыштырып көргүлө. Кимде кандай айырмачылык болуп калды? Жакшылап карап көргүлө. Балдар, 6-нчы бул амалдарды аткаргыла дейт. Эмесе биз берилген амалдарды өз алдыбызча аткаралы. Ал үчүн дагы бир жолу кайра кайталайлы. 18 кемитүү 2. Демек, 2 сандын айырмасын табышыбыз керек экен. 18ден 2-ни алсак канча калат балдар? Азаматсыңар 16 калат. 11 кошу 3. Башкача айтканда 11-ге 3-тү кошсок, же кошулуучуларыбыз 11 жана 3 болсо, анда сумма канчага барабар? 14-кө. Демек, мына ушундайча жол менен өз алдыбызча аткаралы. Кана эмесе балдар, аткарып бүтсөңөр, өз алдыңарча дагы бир жолу жоопторун текшерип көргүлө. Эми 7-нчи тапшырманы аткаралы. Кесиндиден 2 сантиметрге узун жана 2 сантиметрге кыска кесинди сыз. Аларды салыштыр. Чоң жана кичине белгилерин кой деп бизге тапшырма берилиптир. Биз кесинди сызып, ал кесиндини 2 сантиметрге узартышыбыз керек экен. Жана ошондой эле сызган кесиндибизди кайра 2 сантиметрге кыскартышыбыз керек экен. Кана эмесе баштайлы. Бирок биз кесиндини сызаарда 1 же 2 сантиметр эмес, андан узунураак кесинди сызышыбыз керек. Анткени 2 сантиметрге кыскарт деген бул жерде маалымат бар балдар. Кана эмесе баштайлы. Демек, 2 сантиметрден узун болгон кесинди сызып, андан ары тапшырманы аткаралы. Балдар, аткарып бүттүңөрбү? Кайсы бири узун болуп калды, кайсынысы кыска болуп калды балдар? Туура. 2 сантиметр узарткан кесинди узун болуп калды. Ал эми биз сызган кесиндиден 2 сантиметрге кыскарткан кесиндибиз кыска болуп калды. Мынакей салыштырып көргүлө.